Саламатсыңарбы, балдар? Ден соолугуңар жакшыбы? Оорубай элесиңерби? Балдар, силер билесиңерби? Бизде 4 мезгил бар. Кыш, жаз, жай жана күз мезгили. Ар бир мезгилдин өзүнө тиешелүү өзгөчөлүгү бар. Биз бүгүнкү сабакта күз мезгили жөнүндө сөз кылабыз. Күз мезгили ажайып кооз мезгил. Күз мезгилин алтын күз десек да болот. Анткени күзүндө жалбырактар кызыл, сары түскө айланат экен. Жана ошондой эле күзүндө аба ырайыда дагы өзгөчөлүктөр болот экен. Күзүндө асман бозоруп, жамгыр бат-бат жаай баштайт экен. Эртеликке суук болуп калат экен. Ошон үчүн балдар, биз күзүндө ооруп калбаш үчүн аба ырайына жараша жылуу кийинишибиз керек экен. Күз мезгилин берекелүү, бай мезгил десек да жарашат. Анткени күзүндө эгиндер жыйналат, кырман толот, жер жемиштер бышып, токчолук болот. Адамдар күзүндө тынбай эмгектенишет. Жазында эккен жер жемиштерди, жашылчаларды күзүндө жыйнап алышат экен. Ошондуктан жаз жарыш, күз күрөш деп коет экен элибизде. Балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда күзүндө боло турчу кубулуштарды билдик Силерге күз мезгили жагабы? Балдар, күз мезгилинде дагы кандай кубулуштар болот? Мага айтып бергилечи. Мен силерден жооп күтөм. Эмки сабакта жолукканча сак саламатта калгыла.